Майрамдык маана эң бир сонун көрсөтүү ЛТР Билим каналына таң коңгуроо берүүсү майрамдык чыгарылышын уланып жаткан учуру бизде жана айткандай эле коноктор аябай көп. Бүгүн дагы болсо бизде жылдыздуу коногубуз бар. Кестеш. Маданияттын мыкты кызматкери, ажарлуу сулуу ырчы айым Асель Касымова. Саламатсызбы эжеке, кутман таңыңыз менен. Кош келипсиз. Таңыңыздар менен, саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, келдим. Майрамыңыз менен келаткан. Рахмат. Деги эле майрамга кандай пландар болуп атат 8-мартта? Бизде ырчылардын пландары бири баягы эле кызмат кылмай да биринчичи. Майрамдын эртеси же болбосо майрамга чейин майрамдамай. Бизги майрамдан кийин. Эжеке, майрамга чейин мына биздин жогорудагы конокторубуз дагы айтып өткөн 1-2 күн алдын эле майрам башталат деп. Сиздики дагы ошондой эле болду? Белектерди алып атабыз заранее эле. Бирок баягы прям мындай вау деген иштей. Билбейм, белектерим деле уже баркы калбай калды, билбейм. Бирок ал внимание негизичи баягы белектин басында эмес же эмесин эмес, негизи көңүлдөп коет. Балким эртең майрам күнү действительно окшош калат. Сиз айтсаңыз, эмне белек күтүп жатасыз дегиле ошол күтүп жаткан белегиңизди айтсаңыз, балким биздин көрөрмандар эртеңки ушул нерсени тартуулап калар. Мага негизи белек тандабайм, мага чын жүрөктөн берилген белек болсо ошол. Анан кийин саны тигиндей мындай дегенге. Если действительно керек нерсе болсо мен белек кылбай эле өзүм алам. Айтсаңыз жана 23-үндө эми кээ бирки жакын инсандарыңызга белек бердиңиз да, ошол инсандардан белек алдыңызбы же эми аласызбы? 8-мартта алам да. Пока келе элек го. Айтсаңыз эжеке, мына белек алгандан тышкары дагы алдыда мына 8-мартка арналган, айымдардын майрамына арналган көптөгөн концерттер, иш-чаралар болот эмеспи? Мына ошолорго сөзсүз түрдө катышасыз. Мына биздин жарандарыбызга, көрөрмандарга кандай белек, кандай ыр белек даярдап жатасыз аларга? Балким жаңы улам, жаңы ыр. Эми жаңы улам дегенде жаңы ыр, прям аялдарга арналган же апаларга арналган ырым жок. Үлгүргөн деле жокмун негизи. Бирок буга чейин азыр майрамга чейин көп уюшулат го ушундай майрамдар. Ошолорго барып, эми колдон келишинче куттуктап жүрөбүз. Эртең дагы деле болсо ушул барып неме кылабыз, ырдайбыз. Куттуктап келесиз. Куттуктаганча өзүбүз да куттуктап угуп келебиз. Эжеке айтсаңыз, ушул эртең 8-мартта эң алгачкы болуп кимди куттуктайм деп жатасыз? Мамам да. Биринчи эле. Апаңызга эмне белек даярдадыңыз? Сыр болбосо. Мамам белегин өзү эле айтат, магамдан алып бересиң. Ошону алып бересиң. Ошону эле берип коебуз. Бирок 8-мартта негизи бир эле 8-мартта эмес, эне үчүн ар дайым эле белек берип турсаң, бул ашыкча болбойт. Ооба, туура айтасыз. Эжеке, айтсаңыз, азыркы учурда кандай ырларды жазып жатасыз? Балким чыккан эле ырларыңызга клип тартып жатасызбы? Кандай пландар бар? Чыгармачылыкта жаңылык, Негизи чыгармачылыкта мен чындап дайым эле айтам, озгоптуруп эле мен мындай кылтам, тигиндей кылтам деп айтпайм. Бирок кыйрат деле эчтеке кылбай атам, мен жалкоом мойнума алам да. Бирок 2 чыгарма жаздырып келгем. Бирөөсүнө азыр радиолордон баарынан кетти. Эми буюрса, азыр ошол клиптин эмесин ойлонуп, буюрса ушул айларда тартабыз. Азыр ошого даярданып жүрөм, образдарым ойлонуп, эмне кылсам деген немелерди жанан кандай чыгышым керекпи, арыкпы же толушум керекпи деген сыяктуу бар го. Эжеке, 8-мартка кара келели. Деги эле апаңызга акыркы жолу күтүлбөгөн белек бердиңиз беле? Акыркы жолу качан белек бердиңиз эле? Күтпөгөн учурда. Күтүлбөгөн белек дегенде мамам билет уже, мен кайсыл жерге магазинге барамбы, бир жакка барамбы, сөзсүз кийим алып келем. Мамам менен өткөн шапагөлдү постоянно эле берип турам. Анан пока что мамама мындай кылбай калдым эле, тигиндей кылбай калдым эле деп андай нерсе менде Кудайга шүгүр боло элек. Эгерде бирдеке жаап калгандагы байкап калсам, алып берем. Алып бересиз. Айтсаңыз, апаңызга ушул эң алгач, балким кичинекей кезиңизде белек берген күнүңүз эсиңиздеби? 8-мартта балким. Айтайм, жок, эсимде жок. Эсиңизде баарын айтсаңыз андай. Мен садикке барган эмесмин да, мен баягы туң кызы болгондуктан, эркелеп өскөндүктөн жанагындай садикке барбай эле эме бардырткан эмес, ошондуктан баягы бир нерселерди эми андайды мектеп учурунда тартса тарткандырбыз, бирок папам ушу бир нерселер сатып алып келсе, ошону берип койчубуз. Кызык экен чынында. Келип бергениңиз үчүн ыраазылык билдирели. Сизге азыр эркин микрофон суналып, жалпы айымдарды, апаңызды куттуктап, биздин сыналар аркылуу куттуктасаңыз болот.
Жалпы айымдарыбызды, апаларды, эжелерди, сиңдилерди, жалпы эле аял заттын баарын ушул эртеңки байрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар дайым жаркырап эле күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Бетиңиздерде эмес, бир гана ушул жүрөктөн күлүп ар дайым ушундай сүйүнүп эле жүрө бериңиздер. Албетте мамамды да куттуктаймын. Баарыбыз жалпы эле аял затын куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Анан калганын акырындык менен жеңсе болот. Ооба, сизди дагы бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Ушинтип Кыргызстан жарандарына жагымдуу музыкалык чыгармалар тартуулап жүрөрүңүз дейбиз. Ушундай маекти жыйынтыктайбыз. Эскерте кетели достор, бүгүн бизде маданияттын мыкты кызматкери, ажарлуу сулуу ырча айым Асель Касымова эжекебиз болду. Биз көрсөтүүбүздү алда карай улантабыз. Албетте, Асель эже азыр бизге жагымдуу чыгарма тартуулап берет. Ага чейин биз балдар ырына кезек берип туралы.